Жасалма погон колдо жасалган кызматтык күбөлүк. Ош шаарынын тургуну 8 жаштагы Бейшембекте милиция кызматкерлерине тиешелүү буюмдун баары бар. Ал тургай көчөдө да кадимки милициянын униформасын кийип жүрөт. Азырынча милициянын генерал-майор болуу жаш баланын кыялында гана болгону менен келечекте бул ой тилек ишке ашып, мекенди коргогон укук коргоочу болом дейт Бейшембек Эсеев. Урууларды кармайм. Жамандык кылгандарды кармайм. Ошолорду кармасам, мамеке жерибиз сонун болот. Адамдар уруулук кылбайт. Милициялар жакшы да ошого. Бейшембекти милиция колгон кызыгуусу 3 жашында эле байкалган. Наристе ошол жылдары көчөдө тартип сакчыларын көрсө, алардын жанынан жылбай туруп алчу деп эстейт апасы. Ошол күндөн бери кичинекей милицияда жаңы кызыгуу пайда болот. Аны амалга ашырууга ата-энеси жардамына аябай келет. Алайга барабыз, алайга природаларга барабыз. Локман тогосуга ошондой айтканда көрдүң балам, ушунун баары биздин Кыргызстаныбыз болот, ата мекенибиз болот, ушулардын баары. Ушулардын баарын ошол милициялар, ошол немелердин баары коргошот. Биздин ата мекенибиз болот ушул. Эжем ананы апа чоңойсо мен да коргобосом болбойт экен деп. Ошол 3 жашынан баштап ошол кызыгып баштады ушул эмегечи. Учурда 2-класста окуган Бейшембек кийип жүргөн униформа атайын буйрутма менен тигилет. Каарманыбыз үйүндө жалгыз уул. Андыктан апасы ден соолугуна байланыштуу үй тиричилик жумуштарын жасай албай калганда, кичинекей Бейшембек апасына көмөк көрсөтөт. Бир эле врачтардын ошибкасы менен көптөгөн ошол операциялар башыман өткөрдүм. Ошого байланыштуу балам мага үйдө атасы экөө жардам берет. Бул кээде ооруп калганда атасы жок болуп калганга да скорыйлар чакырып турат. Кошуна колоңдор чакырып, эмеси эме болбой калса, ошолордун баарын чакырып, мени карап, үйдө үй жыйнайт. Кадимкидей чоң адам да ошо колунан келишинче жардамдарды берет. Идиш жуйм, дагы үй жыйнайм, банкаларды тазалайм. Бейшембек тууралуу 2019-жылы дагы Пирамида телеканалы видео материал жасаган. Ошондон кийин кичинекей милиция Ош шаарында таанымал болуп, жарандар жылуу пикирди кабыл ала баштаган. Азыркы учурда жаш милицияны көчөдө көрүп таанып, сүрөткө түшкөндөр көп. Ал тургай жергиликтүү милиция бөлүмдөрү да майрамдарда чакырып, белектерин берип турат. 30 күнү УВДнын начальниги чакырды, Мурат Боронов. 31 күнү Жеңишбек Абитов чакырып калды. Аларда ошо балам кичинекейни дебестен ошол өздөрүнүн колунан келишинче ошол сүйүнтүп, баламдын көңүлүн алып, баламды менин көңүлүмө алып, ошо подаркаларын берип, ошо келечекте ошол боло турган баланы өздөрүн кандай десем, жардам берип, жакшы кабыл алышат. Азырынча Бейшембек жөн гана кичинекей милиция деп таанымал, бирок келечекте кыялдар орун алып, чыныгы тартип сакчысы, милициянын генерал-майору болот деп ишенгендер арбын. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.